исполнений. Сөз Айжигитов Султанбай Доршитовичте. Улукбек Ибраимович, бұл азы 9 миллиард деп сұрап отқаныңар, бұл государственный инвестиция болғанмен бұл чет елдің ақшасы да, турабы? Ооба. Бұл кредит да. Анын ичинде гранттар дагы бар. Ошол кандай шарттарды алып атасыңар? Мына Эмил Токтокунчтан туура айтып атат. В общем-то бизге акчаны берсе, өздөрүнүн условиясын кылып туруп берет да, условиясын коюп. Бизге ол выгодныйбы, выгодный эмеспи, ал кызыктырбайт да аларды. Мондой менен алсаңар алгыла, албасаңар жок деп эме кылаттан биз чекеден барын алып атабыз да. Ал кантип иштелип атат, эмне болуп иштелип атат, вообще эме эмес. Анан берде мен деле сиз мына эме Надира Азимовнадан сунушка кошулам. Анан бул эмне себептен болуп атат? Биз өткөндө да мен сунуштадым эле. Эгер ушундай акчаларды алып келип атып, мисалы мондой ишке иштетебиз десе, программасын түзүп келсиндерчи, планын түзүп келсиндерчи. Анан кийин Минфин деле пока мисалы мынау аябай жакшы эмелерде объекттерге жумшалып атат экен. Мына 19 объект, даже 20 объект. Анан кийин буларды эме кылган мен булардан деле эме алыш керек да. Могу объекттерден ушуну ким аткара турган болсо азыр Гостройбу планын түзүп келсиндерчи. Ошол мисалы бир эле объект алсын, реабилитация мана Восток электраны. Планын түзүп келсинчи, кантип реализовать этеттер ушуну. Анан программа боюнча аны реабилитациясыны эмне реабилитация кылаттар. Анан ошонун аткарышын баарын эме кылса, межотраслевой ким качан эмнени аткарат ошону. Мындай план кылып туруп, ошону закреплять этип туруп, ошол план менен анан кийин акчаны бөлүштүрүп, ошондон анан кийин акчалар баардыгы максаттуу болуп калат, даректүү болуп калат. Ошондон анан кийин ким кандай экен, качан кайсы убакта жасаш керек экенине дайым болуп калат да, анан кийин жанагындай бюрократия болбойт. Өзүңөр жакшы билесиңер, даже государственный объекттерди, государственный предприятиялар куруп атканда, баягы эме реализатор жана куруучусу подрядчик келип ошону аткарайын дегенде, энеңе бар, атаңа бер, пока эме бермейинче жанагы откатыны бермейинче гонять эте береттер да. Бардыгы ушунан, себеби деген эч кандай план жок. Обязательном порядке мен ушуну тартипке киргизейин деп атамын да, жанагы бекеринен жанагы стратегический планирование закон киргизген жокпуз. Ошону мөөнөтү жок, ким качан эмнени аткарат жок, кайсы акча каяга бөлүнөт жок, механизми кайсы жол менен өтөт, анын тартиби, ирети жок да ошол акча аткантайбыз. Бүт раскладка жок. Ошол раскладка болмойнча Минфин вообще акчаны бөлбөш керек вообще. Гостройго поручение берип атабы, Гострой ошолорду жыйып туруп, бүт баарын планды түзүш керек ошолор. Ар бир объект боюнча план түзүш керек. Ошол жанагы межотраслевой баланс деген ошондой планды вообще уже надо эстеш керек ошону. Потому что биз азыр берип коебуз, анан биз уруксатты берип коебуз, жоопкерчиликти өзүгө алабыз. Булар эч жакка жылбайт. Анан кийин ал ошол бөлүнгөн акчаны тытпай менен ора. Бардыгы бөлүштүрүп, ким аткатын алат, ким эме болот, талаш тартыш. Ошону менен турат аткарылбаган ошонун бардыгы ошонон. Все хотят откат. Ошого эме кылып атам да, мына азыр дагы бир жол көрдүм. О жана закону со стратегическим планированием азыр аябай жакшы иштелип атат, эксперттер иштеп атат. Ошону тездетип, экинчи, үчүнчү эмеде киргизиш керек. Надо всех на законном основании обязать, чтобы они планировали. Иначе ушундай боло берет. Мына берген акчаларыбыздын бардыгы ошондой. Баткенге берген акчаларыбыз да ошондой. 500 миллионду берсе, мына өзү айтып отурат. Бериши бердик, ал жакта эчтеке освоить эте албайт. Эмне үчүн? Себеби даяр эмес, эчтекеси жок, ою жок. Бергиле, анан кийин өзүбүз билебиз. Өзүбүз билгенин өзүбүз билебиз кандай болуп атканын. Ошондуктан мен колдойм Надира Азимовнанын сунушунчу. Ошого үйрөтсөк, азыртан эле пока закон болгуча. Вот мына Минфин, вы согласны со мной? Силер алгыла ошону. Гострой раз самый главный ответственный орган болгондон кийин Гострой бүт пландарын алып келсин. Силердин алдыңарда защищать этсин ошол пландарды. Ким эмне качан аткарат? Ошондой план болуп калгандан кийин анан Гостройго барса же могу там архитектура же болсо бул могуну ушул убакка жасаш керек дегенде энеңе бар, этеңе бар деп кубайт. Сразу ошол моментке себеп билинип калат, ошол моментке жасабасалар. Ошого мен колдойм, ушуну
Анан качан киргизесиңер ушуну кандай? Ун чыкпайсыңар да. Вот сидит представитель Султанбай Абдырашевич, азыр мен Асан Абдырасман шу окшон нерсени киргизесиңерби же жокпу? Же эле отура бересиңер, колдоп бергиле деп эле. Жоопкерчиликти бардыгын жогорку кеңеш алат, депутаттар алат. Силер эчтеке жооп бербейсиңер. А вот планыңар болсо, ошо план менен жооп бересиңер. Ошону кылыш керек да, жасаш керек да. Мына Министерство экономического развития каякта, Госстрой, это же, они же должны этим заниматься. Султанбай Абдырашевич, уруксат берсеңиз жооп берейин. Да. Надир Азимовна дагы маселени айтып кетти. Мына депутат Эмил Токтошев, сиздин дагы оюңузду уктук. Мына бир катар туура байкадыңыздар, мына 19 проект болуп атат, долбоор. Анан өзү докладты да кыскача окуу дегенден мен көп жерлерине токтолгон жокмун. Бул ошол мына көпчүлүгү жылуулук, суу, социалдык жактан мындай элди камсыз кылуу максаттарында болуп атат. Анан сиздер айткан маселе туура, ошо максатыбыз бирдей эле ошол өз убагында эртелек бүтүрүш максатында кирип атат. Бул тескеме. Себеби жанагы 115-чи бюджеттик кодекстин нормасына карата ошол поправкалар киргенге чейин ишти жандандыруу максатында. Эгерде өзгөнүн шаары боюнча толук токтолуп кете турган болсок, бул жерде азыр кошумча маалыматтардын негизинде туура айтып атасыздар. Финансы министрлиги каражаттарды эффективдүү пайдалануу максатында бүгүнкү күндө дагы биздин ыйгарым укуктун негизинде ишти жандандырганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок ошол бүгүнкү күндө аткаруу агентствосын мэрияны чакырып, азыр бул жактан чыкканда эле ишти жандандырып, көзөмөлгө алып баштайбыз. Жогору жакка дагы курирующий вице-премьерге чейин маселени көтөрүп жүргүзөбүз. Анан дагы айтып кете турган нерсе, Өзгөн шаары боюнча 1,5 миллион кошумча евро каражаты суралып атпайбы? Бул жерде өз убагында Өзгөн шаарында 65 миң адам жашаса, 10 миң адамдын эсеби менен гана жасап коюптур. Ошондуктан бул жерде очистительный сооружение, тазалоочу курулмалар бүгүнкү күндө ошону жанагы 1,5 миллион евро ошол системаны чоңойтуу максатында жасалып атат. Ошол учурда дагы экологиялык жактан мүчүлүштүктөр боло турган болсо, аны тактап, мен оюмча, эгерде жөн кармалып аткан болсо, башка мамлекеттик органдар тарабынан өзүңүздөр билгендей мыйзам алдында жооп беришет. Бирок ушул дагы көйгөй бар болуп калган да. Ошондо эске алып кетсеңиздер деп айтып кетет элек. Анан экинчи маселе, Султанбай Абдырашевич, сиз көтөргөн маселе жанагы өз убагында контролго алыш, Минфиндин өзүнүн полномочиясынын негизинде жок. Биз бүгүнкү күндө ошол акча каражаттарын эффективдүү пайдаланган мамлекеттик орган катары биз ишти күчөтөбүз. Экинчиден, ишкерлерге берилген акча каражаттары боюнча бүгүнкү күндө 6029 адамга жанагы пайызсыз ишкердикти орто жана чакан бизнести өстүрүү боюнча каражаттар берилиптир. Бүгүнкү күндө 3 миллиард сомду банктарга которуп бергенбиз. Анын ичинде ката кетирбесем 8 банк бүгүнкү күндө иш алып барып атат. Ошол эле учурда сиз айткандай көйгөйлөр бар. Бизде мына мамлекеттик салык саясаты жүрүп аткандыгына байланыштуу дагы мындай администрация салыктарды администрированияны жогорулатуу, өз мыйзам алкагында жүргүзүү боюнча дагы тактыктар келип аткандыгына байланыштуу бир катар учурда 6 айлык мөөнөттөн ашыкча патент албаган болсо, же болбосо единый налог менен иштебеген субъекттер болсо, патенттен единый налогко өтө турган мыйзам талаптарына катары өткөн болсо, ошол учурларда дагы көпчүлүк учурда ала албай калган шарттар бар да. Бүгүнкү күндө биз ошол бүткүл дүйнөлүк банктын алдындагы долбоорду кызматкерлери менен дагы сүйлөштүк. Ошондо мындай өзгөртүүлөргө дагы жеңилдик берүү боюнча, жанагы ушу кредитти берүү боюнча руководство деп орусча айтканда ошол боюнча документ бар. Ошого дагы бир катар жеңилдетүүчү шарттарды киргизишибиз керек экендигин, бул налог саясатындагы, салык саясатындагы жүргүзүп аткан шарттарды эске алуу менен ишкерлерге жеңилдетүү бериштин карап чыгалып деп атабыз да. А так бүгүнкү күндө статистика боюнча 6029 субъект бүгүнкү күндө алып иштеп атат. Улукбек Ибраимович, дагы эле мындай жалпы эле сөздү айтып атасыз да. Сиз айтып коюңузчу, мына жалпы сөздү айттыңыз. Жанагы эффективдүү колдонууду, иштетүүдү көзөмөлгө алабыз деп. Ошону күчөтөбүз деп айттыңыз. Кантип күчөтөсүздөр? Айтып бериңизчи. Кайсы жолдору менен күчөтөсүздөр? Бүгүнкү күндө мониторингти туура жүргүзүшүбүз керек. Кабыл алынган биздеги шарттар боюнча ошол долбоорду реализация кылуу боюнча. Азыр дагы мен сизден сурайм. Мониторингти кантип жүргүзөсүз? Эмненин негизинде мониторинг кыласыздар?
Мониторингті көчөтөбүз. Общий словада баарыңар жалпы сөздү айтып үйрөнүп алгансыңар. А что за мониторинг? Мониторингти эмненин негизинде кыласыңар? Биз бүгүнкү күндө мисалы үчүн акча каражаты былтыр которулган болсо, эмне үчүн ушул учурга чейин иштелбей атат? Анын өзүнүн иш пландары боюнча графиктери бар болчу. Ошонун баарын Ошол иш көзөмөлгө алып. планын мен айтып айтпайм, ошол иш планы менен келсен аны бекитип берет. Ошол иш пландары менен келбейсиңер берге. Мына бул объект боюнча мына иш план, бул план, иш план, ар ким берде все расписано. Качан ким эмнени кылат, бардыгы расписаны. Ошого акчаны бергиле десеңер ойлонбой туруп бересиң. А силер азыр колдоп бергиле, Анан кеткенден кийин анан ошол акчаны тыта баштайсыңар. Бүт бар жогунан. Анан кийин жана план менен неме деп закон киргизсе каршы чыгаттар Министерство экономического развития. Эмне үчүн каршы чыгаттар? Эч кандай доводу да жок, жөн эле каршы, и все. Биз каршыбыз. Жалпы сөздөрдү айтат. Биз каршыбыз деп. Эмне үчүн? Себеби деген моундай иш планды түзгөндү билбейби, же түзгүсү келбейби? Потому что эгер план болуп калса, эч ким эчтекен тыта албай калат. Бардыгы расписаны, бүт акчалар даректүү болот бардыгы. Барды ким качан эмнесин аткарыш үчүн эмеси болот бүт бардыгы. Ошонон коркоттор булар. Тыта албай калат ошону. Себебиден азыр бүт барды бөлүп беребиз, аяка бөлүп беребиз, бияка бөлүп берип атабыз. Ана мистак мына көлгө бардык, кече нарынга бардык, разбираться эткенде бири менен бири жанагы иштей турган адамдар. Ошондо биз чогултканда чогулуп атат. Ошол жерде сүрүштүрүп атат биздин көзүбүзчө. Как будто биринчи жолу жолугуп аткандай да, уже 1 жыл уже болду иштин аткарылышына. Бүт бар жок ошондой. Ошого мен сиздерден неме кылам? Ушул суроого эме кылса, дагы эле ушул общий сөздөрдү айтасыздар. Мен азыр так жооп берейинчи сизге. Султан Байрович, уруксат берсеңиз. Бүгүнкү күндө ушул ар бир долбоордун жанагы дизайн проект деп коет. Ошо дизайн проектисинде бардык мөөнөттөрү, шарттары кандай аткарылыш боюнча көрсөтүлгөн. Ошо өзгөнүн суу чарбасы биракты карап көңүл буруп койсоңуз, азыр ошону так айтып бербейсизби? Кайсыл учурда эмнелер жасалыш керек болчу дизайн проект боюнча? Улукбек Ибраимович, сиздер путаете одно с другим. Жана не деген модный сөздү айттыңыз? Не проект дедиңиз азыр? Дизайн проект. Аты эле сонун. Анын аркасында эмне? Ананда эмнеде дорожная карта. Ал дорожный картаңар эмне? Ошол жерде дорожный картанын дизайн проектиңерде эчтеке жок, планера кандай иретте кантип жасайсыңар? Ким качан эмнени аткарат жок ал жерде. Силер вообще эмесини же түшүнбөсүңөр, түшүнбөйбүз эле айтып калады. Вы не понимаете, о чем речь. Я в одном говорю, силер совсем башка жөнүндө сүйлөп атасыңар. Качан нормально иштеп үйрөнөсүңөр государственный эмеде. Акчалар толтура берилип атат. Кана ошонун немелери. Мына Баткендин үйлөргө бөлүнгөн акчалар тополоң менен жүрөт азыркыга чейин. Никто недоволен. Алган кишилер да разы эмес, куруп аткан кишилер да разы эмес. Неизвестно, кто разы болуп атат ошонун аркасынан. Кече мына Баткенге барганда да ошондой эме. Бүт бар жок ошондой. Эч ким эчтеке кылгысы келбейт. Анан кийин жана пландын эмесинен разбираться этебиз деп ары беле сразу иш козгойсуңар. Иш козгогондо иштеп аткан адамдын колу сууп калат. Ошол мисалы ошол акчаны эме кылгандан кийин план болсо, ошонун негизинде мониторинг кылсаңар болот. Ошонун негизинде текшерсеңер болот. Качан ким эмнени аткарышы. Анан ал жерге кирип алып, башыңар айланып, анан кийин счетный палата давай, прокуратурага берип, бүт барды ишти богуну чыгарасыңар. Извините за выражение. Азыр деле ошондой да. Мисалы мына кыргыз индустрияга мынча бердик дейт, жана фонд развитияга, туризма дегенге бердик дейбиз. Алардын жок дегенде уголовный дело ачыштын алдынан жок дегенде отчет алып койбойсуңарбы? Эмне үчүн болбой атат? Эмнеге деп бир отчет албай эле сразу уголовное дело? Ошону мындай караш керек да ошондой. Мисалы ошол кыргыз индустрияны канча жолу айтты, ай кел берсин. Мана азыр Баткенди дагы азыр алдына алып карап койсо, кийин дойдет до того, что прокуратура будет подключаться к этому делу. Обязательно прокуратурага чейин жеткириш керекпи? А силер эмне кана силердин мониторингдер? Бүт бар жок ошондой. Азыр мына эрте Чаткалга кетип атабыз, Жалал Абадка, Көлгө, Нарынга бар. Бүт ошондой. Бардак бизде. Бардак. Бардыгы бирдеге кылгандан коркот.
Себебден бірдегі қылса эле, инициатива көтерген адамды сразу через некоторое время уголовное дело ачылат. Надо же какой-то порядок навести. Мындай болбойт да. Onun аркасында эмне максат менен текшерип ататтар. Есть же определенный порядок. Уголовное дело любой производственный процессти циклы бүтмөйүнчө любой жерден токтотуп туруп уголовное дело возбуждать этсе болот. Бана акча жумшалды результаты кана деп. Результаты болуш үчүн кичине бир цикл өтүш керек да производственный. Сылдыбай Айдырыш, жыйынтыктаңыз, эки депутат спордагы. Жыйынтыктаган эми кечирип койсуздар, эмоцияга бер. Ну, невозможно да, кайерге барсаң эл арызданат, эл эме болот, баардыгы мындайдай, баардыгы бирин көзү карайт. Так же невозможно, так же нельзя работать. Государство не должно так работать. Ошого мен Надира Азимовнун сунушун колдоймун. Рахмат. Кийинки сөз